Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, эфирде Арча Медиа жана анын алып мен Өмүрбек Сатаев. Бүгүн биз менен түз байланышка саясий технолог Султан Каназаров чыкмакчы. Султан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Султан мырза, бүгүн депутат Жаныбек Абиров өз каалоосу менен мандатын тапшырганын билдирди. Бул маалымат коомдо чоң дискуссияны жаратты. Буга чейин белгилүү болгондой, Абиров Золотой дракон ресторанынын жанында ГБРдин кызматкерин сабаган. Сиздин оюңуз боюнча Абиров мандатын тапшырганы бул саясий эрдикпи? Кандай дейсиз? Менимче, албетте Жаныбек Абиров башынан эле менимче бир аз шашып иш аракет кылып койгондой болду. Себеби бир-эки күн жоголду, анан кийин чыгып эле ушундай болду, мен ошого жоопкерчилигимди сезем деп баарын өзүнө эле алып алды да. Анан бул деген эми баары бир биринчи иретте кризис да. Ар бир кризисте эки фактор маанилүү. Биринчи фактор бул реакциянын убактысы, канча убакытта адам реакция берет. Сол реакция дагы бат болбой калды. Экинчи фактор бул альтернативдик версия. Ошол жерде эмне болгон? Эмне Жаныбек Абировду ошол жерде ошол кишилер менен мушташка түрттү же эмне себеп болду? Мен ойлойм, жөн эле Жогорку Кеңештин депутаты, чоң эле бала, жаш бала эмес, туура эле ГБРдин кызматкерлери менен мушташып кетти деп ойлойм да. Тилекке каршы андан кийин 3-4 күндөн кийин гана Золотой дракон ресторанынын ичиндеги конфликттин башын көрсөткөн видео чыкты да. Менимче Жаныбек Абиров башынан эле ошол версияны айтып бериш керек болчу да. Ал чыкты дагы коомчулук ушундай тинтип кабыл алды. Жаныбек Абиров жөн эле өтүп аткан эле ГБРдин кызматкерлерин сабап койду дегендей эле кабыл алдык да. Албетте жөнөкөй адамдарда бийлик өкүлдөрүнө, депутаттарга болгон негативдүү пикир үстөмдүк кылат. Ошон үчүн балким Абиров башынан эле өзүнүн версиясын айтып бериш керек болчу. Мушташка эмне себеп болду, эмнеден чыкты. Биз кийин көргөндөй, Абиров конфликттин башында болгон эмес. Мен түшүнгөндөн бир ГБРдин кызматкерлери бирөө менен претензия кылып сүйлөшүп аткан кезде бул келип ошол конфликтке аралашты да. Бул биринчиси. Менимче ошо Абировдун ордунда эгер Абиров башынан эле ошол альтернативдик версияны бериш керек болчу. Ошол альтернативдик версия эфирге чыга электен мурда жогорку жетекчилик, өлкөнүн жетекчилиги ошол кырдаалга киришип, ички иштер министрлигине көзөмөлгө алууну тапшырды да. Менимче Абиров шашып мандатты тапшырып салды окшойт. Эгер парламент аны жоопкерчиликке тартууга макулдук берген күндө дагы менимче тергөө жүрмөк. Ушундай этап менен барыш керек болчу деп ойлойм да. Эми болор иш болду, эми албетте бул саясий прецедент болду. Биздин Жогорку Кеңеште биз билебиз, жок дегенде бир 10% ар кандай мушташтын түрлөрү боюнча спорттун чеберлери, күрөш, бокс жана башка боюнча. Менимче бардык Жогорку Кеңешке ошол Жаныбек Абировдун айланасында болгон окуя бир сигнал болду окшойт. Эми президент катары жакшы эле болду. Менимче бардык Жогорку Кеңеш ушундай нерсеге этияттык менен мамиле кылат. Бул жагынан алганда албетте бул жакшы президент болду. Абиров тарабынан менимче бир аз шашып кеткендей кадам болду деп ойлойм да. Менимче ички иштер органдары, тийиштүү кызматкерлер иликтөө салып бара бериш керек болчу. Жаныбек Абиров Бишкек шаарындагы Ленин райондук шайлоо округунан 10 миңден ашык баарына каршы добушту жеңип келген депутат. Ошол жердеги шаардык кеңештин 2 жолку депутаты. Өзүнүн туруктуу электораты бар болчу. Эми болор иш болду. Саясий жагынан албетте жакшы президент болду деп ойлойм.
Биздин депутаттар үчүн, негизи чиновниктер үчүн бул чоң сабак болуш керек. Менимче ошол эми бардык жогорку кеңештеги анча мынча мындай кызыл кандуураак депутаттар ойлонуп калды болуш керек. Мындан кийин ошондой нерсеге өтө этияттуу мамиле кылыш керек. Негизи эл өкүлү, мамлекеттик кызматкерлер, мамлекеттик кызматкердин жана эл өкүлүнүн жогорку этикасын көрсөтүш керек да. Бирок мен бүгүнкү кырдаалда бир нерсеге, бир темага бургум келет. Бул Абиров жогорку кеңештеги эң жаман депутаттардын бири эмес болчу деп ойлойм. Биз анын депутаттык ишмердүүлүгүн көрдүк. Мен көрүп аттым да, жогорку кеңеште эч ким ишендигини өзүнүн округуна барып, бир мандаттык округтан шайланган депутат катары өзүнүн коомдук кабылдамасын ачып, ар жума сөзсүз эртең менен кечке чейин жардамчылары менен, өзүнүн командасы менен күндө ар жума сайын жарандарды кабыл алып, ачык болуп, маалымат каражаттары үчүн дагы ачык болуп, өзүнүн жогорку кеңештеги көтөргөн маселелер дагы көп маселелерди көтөрдү. Жакшы депутат болуп келаткан менимче. Анан либералдуу повестка деп коебуз го, либералдуу повестканын өкүлдөрү ушундай учурда ылгабай туруп кээ бир адамдардын шагын сындырышат да. Ал эми анча Абировдон алда канча коррупциялык иштерге аралашкан, жана башка мисалы кээ бирде кылмыш шектелген адамдар дагы жана алардын электораты эч качан бири-бирин ошентип кенселинг кылбайт да. Мисалы ошол биринчи Абиров менен болгон окуянын биринчи күнүнөн баштап эле либералдуу повестка Абиров мандатын тапшырышы керек деп талап кылып туруп алды да. Бул ошол коомдогу ошондой пикирлер дагы бийликке, Абировдун өзүнө, чечим кабыл аткан ички иштер органдарына дагы өз таасирин көрсөттү да. Биздин тилекке жараша, биздин өлкөнүн жогорку жетекчилиги дагы, мамлекеттик органдар дагы коомдук пикирди эске алуу менен иш алып барат да. Ошол мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү Абировдун мандатын тапшырышы керек деп ойлойт экен дегендей мамиле кылды да. Эми Жаныбек Абировдун ордуна кандай депутат келет дагы белгисиз. Эми андан жакшы депутат келсин деп үмүт кылалы, бирок кандай депутат келиши белгисиз. Абировдай ачыктыкты, бир энергияны көрсөтө алган депутат келеби, келбейби билбейм да. Эми муну шайлоо көрсөтөт да. Көмек мырза? Кичине эфирде үн жоголуп кетти. Техникалык каталар болушу мүмкүн түз эфирдин учурунда. Султан мырза, бирок коомдо социалдык тармактарда Сабировду да жактагандар көп болуп атат. Мунун 11 миңден ашык шайлоочулары бар, колдоочулары бар. Муну кечирсе деле болот эле деген ой пикирлер аз эмес. Буга кандай карайсыз? Жок, мындай да. Мен аны кечириш керек деп ойлобойм. Анын балким жогорку кеңеш ошол Жаныбек Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук берип, ошол процедуралар өз нугу менен жүрө бериш керек болчу. Ал депутаттык мандатын балким тапшырбаш керек болчу. Анан эми албетте бир адамды сабап анан эч нерсеге жооп бербей коюу туура эмес. Бирок мандатын тапшырбай туруп, ошол козголгон кылмыш ишинин алкагында өзүнүн жоопкерчилигин тартып өсө алмак. Эгер сот Жаныбек Абировду күнөөлүү деп тапса, эгер кылмыш жазасына тартса, ошондо анан автоматтык түрдө жогорку кеңештин депутатынын мандаты токтотулат соттун чечими менен.
кылмышка күнөөлүү деп табылса. Бирок кандай гана окуя болбосун, тергөөчүлөр ар дайым бир нерсени эске алат да. Мисалы биз жөнөк адамдарга мындай ал кылмыш кылган менен, бирок ал ошол окуяга эмне түрткү болду деген, мисалы мотивированный, немотивированный деп коет да. Мисалы хулиганствонун биринчи характеристикасы бул мотивдин жоктугу. Жөн эле адам өтүп барат эле хулигандык мотивтерден барып туруп бир нерсени талкалап салса же бирөөнү сабап салса, бул бир маселе. Эгер мисалы бирөөгө болушуп же бир айла жоктон бир конфликтке кирип бирөө менен мушташабы же башка болобу, бул башка маселе да. Тергөө ар дайым ошол болгон окуянын себептерин аныктап чыгыш керек. Анан ошого жараша анан сот чечим кабыл алат да. Менимче ошол соттун чечимин күтүш керек болчу. Ал тергөө жүрмөк. Албетте Жаныбек Кабиров бирөөнү сабаган болсо, анан жөн эле аны жоопкерчиликтен куткарып коюу бул туура эмес. Бирок мандаттын ал кылмыш ишинин алкагындагы процессуалдык маселелер өзүнчө бир маселе. Ал эми саясий анын кандай депутат экендиги бул экинчи маселе да. Эми чын-чынына келгенде көбү мисалы биз эми идеалдуу жашоодо жашабайбыз да. Арабызда ар кандай окуялар болот, баарыбыз менен ар кандай окуялар болот. Мисалы Эдуард Кубатов чыгып айтты. Эдуард Кубатов өзү улуттук коопсуздук кызматкеринин мурдагы офицери. Ошол чыгып айтты ачык эле. Эми кайсыл кыргыздын эркеги 90 жылдарда жашаган жигиттер эч ким менен эч качан мушташкан эмесмин деп ким айтып атат деп айтып чыкты. Өзүн мисал келтирип айтты. Мен Эдуард Кубатов айтты. Эми бүгүнкү күндө Эдуард Кубатов мисалы биздин коомдун үлгүлүү атуулу, баардыгы жаштардын кумири, ошого теңделгиси келет. Бирок ал ачык айтпады. Мен 90 жылдардагы жаштардын токументтерде өткөн күндө кырылыш, күндө ар кандай конфликттер болот. Эгер ошол кезде азыркыдагыдай камералар болсо, социалдык тармактар болсо, 90 жылдардагы жаштыгы өткөн активдүү адамдардын, спортсмендердин, саясатчылардын көпчүлүк бир бөлүгүнүн карьерасы ошол кезде тотуп калмак экен деп айтты да. Жашоо мисалы баарыбыз эле идеалдуу жашоонун идеалдуу картинасын тарта бергенден дагы алыс болушу керек да. Мисалы мен анын албетте эч качан Жаныбек Кабировдун жасаган ишин актабайм. Бирок ошол эле учурда мен анын азыр сизге айтып жатканда депутаттык ордун кандай депутат болчу деген нерсени карап атам да. Менимче ошо мандаттан тапшырбай туруп, ал укук коргонгондор өзүнүн иликтөөсүн алып бара бериш керек болчу. Анан ошол соттун чечиминен кийин гана чечим кабыл алыш керек болчу. Мандаттан ажырайбы же ажырабайбы? Түшүнүктүү. Сиздин оюңуз боюнча президенттин пресс катчысынын, президенттин өзүнүн билдирүүсү канчалык түрткү болду Абиров үчүн? Ушу депутаттык мандатты тапшырганга. Эми президенттин реакция кылгандыгы бул жакшы фактор. Себеби дегенде биз билебиз, биздин өлкө башчы социалдык тармактардагы болуп аткан резонанстуу окуяларга ар дайым өз пикирин билдирет. Ошон үчүн президентке болгон түз кайрылуулар дагы ошого өсүп атат. Себеби баягы мисалы жаңы конуштардын бириндеги үйүн түртүп жүргөн аялга барып президенттин барып аралашкандыгы жана башкаларга, ошол көпчүлүк адамдарга алар эмне үчүн президентке кайрылат? Себеби мамлекетте көпчүлүк учурда юридикалык процедуралык институттар иштебегендиктен президентке түз кайрылганга мажбур болот. Анан ошол президент Абировдун тегерегиндеги окуяга реакция кылды. Реакциясы адекваттуу болду. Ал айтты, укук коргонгондору пикирликтеп көзөмөлгө алам, мен туура чечим кабыл алыш керек деп айтты да. Эч кандай юридикалык жактан туура эмес нерсени айткан жери жок. Ал элдин өкүлү, президент биринчи иретте өлкө башчысы антип айта алат. Мен үчүн ошол коомдо болуп аткан резонанстуу окуяларга президенттин реакция кылгандыгы кылбай койгондугуна караганда жакшыраак. Түшүнүктүү.
Белгилүү болгондой бүгүн саясатчы Равшан Жээнбеков да өзүнүн кандидатурасын депутаттыкка коем деген билдирди. Жээнбековдун шансы канчалык сиздин оюңуз боюнча? Жээнбековдун шансы жок, тилекке каршы. Президент биз билебиз, ошол Ленин округу баштан эле мындай чуюлган округ да. Равшан Жээнбеков ошол округ боюнча талапкерлигин койгон. Анан президент барып, кийин ачык айтпады. Мен өзүмдүн добуш жеке жаран катары добушумду Равшан Жээнбековго бердим деп айтты. Менимче бул көп биздин кошуна өлкөлөр үчүн дагы аябай бир көрүп болуп көрбөгөндөй нерселер да. Президент барып өзүнүн саясий оппоненти абакта отурган саясатчыга добуш бергендиги, Борбордук шайлоо комиссиясы ошо абакта тергөөдө отурган адамды талапкер катары каттагандыгы, бул дагы бир кызыктуу нерсе да. Биздин жетишкендердин бири. Бирок тилекке каршы Равшан Жээнбековго мен жеке өзүм оюмча пикирим, шансы жок. Шайлоо деген бул көпчүлүк учурда саясат же пиар эмес. Шайлоо бул биринчи четте уюштуруу маселелери. Ар дайым эле шайлоодо белгилүү адамдар, албетте мисалы Равшан Жээнбековдун индекс узнаваемости деп коет, мисалы өлкөнүн баардыгы Равшан Жээнбеков ким экенин билет. Бирок шайлоодо көпчүлүк учурда ал индекс жеңбейт. Биринчи иретте уюштуруу деңгээли жеңет да. Канчалык талапкердин штабынын уюштурулгандыгы, адамды энергетикалык, акчалай ресурстардагы шайлоодо өтө чоң фактор. Бир гана белгилүүлүк же болбосо саясий позиция шайлоону жеңбейт деп атат. Бирок Равшан Жээнбеков өзү бүгүн билдиргендей, ал 2021 жылы ошол эле округда экинчи орун алгамын деп айтты. Анан мага ушу бийлик административдик ресурста колдонду, ошон үчүн мен жеңе алган жокмун деп айтты. Эми абакта отурган кишинин билдирүүлөрүнө мен комментарий бергеним балким туура эмес болот. Менимче мен ошол эми Равшан Жээнбековдун абалы эч ким абакта отурбасы, менимче ал байкенин абалы аябай жакшы эмес. Биз билип турабыз, баарыбыз адам катары ал кишиге ким болбосун ошол абактан эртерээк чыгып кетишине тилектешпиз баарыбыз. Менимче ошол бийлик ага ресурсту колдонулбадыбы, мен ага комментарий бергим келбейт эле. Эгер ал киши сыртта болгондо балким мен комментарий бермек. Ал экинчи ордун алдым деген. Бирок менимче бир 4000 жетпеген добуш алган Равшан Жээнбеков. Абировдун добушу 10.000ден ашыгыраак добуш болгон. Баарына каршы дагы 10.000ден ашык болгон. Абиров Равшан Жээнбековду жеңген жок. Абиров баарына каршы деген графаны жеңди. Эң кызыктуусу шаарда ошондой болду да. Свердлов районунда билесиңер да, талапкер 9000 добуш алган талапкер баарына каршы деген талапкерге жеңилип калды. Ленин районунда дагы ошол баарына каршы деген добуш бергендердин саны 10.000ден ашык болчу. Жаныбек Абиров ошол баарына каршы деген графаны жеңди да. Равшан Жээнбековду жеңген жок. Равшан Жээнбеков 4000 жетпеген добуш алган ал жерде. Бул баарына каршы деген графадан дээрлик экиседен көбүрөөк айырма да. Менимче ой талаш, негизги күрөш Равшан Жээнбеков менен Жаныбек Абировдун ортосунда болгон жок. Жаныбек Абиров менен баарына каршы деген графанын ортосунда болду. Ортосу айырмасы бир 1000 добуштай болду. Баарына каршы 10.000ден ашыгыраак, Жаныбек Абиров 11.000ден ашыгыраак добуш алды. Султан мырза, сиз мурда Атамбаевдин учурунда Азаттык медиасынын директору болуп иштедиңиз. Ооба.
Sizin oyunuz bu. Алло, Өзбек мырза, сіздің сұрағыңыз суылда қалды. Баштан қайталап қойсыз. Ben kaytalap koyayım. Siz burada Azatlık Medyası'nın direktörü olup işlediniz Atambayev'in uçurunda. Anda dele Azatlık'a bir toп эле басымдык болгон, бийлик тарабынан соттор да болгон. Бүгүн бийлик менен Азаттыктын жетекчиликтин ортосунда bir келишим болушу мүмкүнбү сиздин оюңуз боюнча? Эми бул эми бир нормалдуу эмес көрүнүш деп деле айтпайм. Бийлик менен кандай гана болбосун популярдуу, таасирлүү маалымат каражаттарынын жетекчилиги ортосунда сүйлөшүү болушу керек. Бул нормалдуу процесс. Себеби дегенде, мисалы, бийлик Азаттыкка эгер претензиялары болсо, Азаттык сүйлөшпөй койбойт, алар менен сүйлөшүш керек. Менимче сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз көрбөдүк, мисалы, Джейми Флайды 2 жолу кабыл алды. Өлкө башчы, менимче диалог бар. Ошол диалог оң тарабына чечилет деп мен үмүттөнөм. Оң жагына чечилиши мүмкүн сиздин оюңуз боюнча? Менимче ушинтип үмүттөнөт элем. Себеби дегенде эми мындай, менин принцибим мындай да. Мисалы, экинчи дүйнөлүк согушта деле нацисттик Германия еврейлерди улут катары жок кылып салам деп максат койгон да. Ошол даже тоталитардуу план даже ишке ашкан эмес да. Эми бир тарап өзүнүн экинчи каршылашын бүкүлү бүт ташталканын чыгарып тарыхтын аренасынан чыгарып салат деген бул вероятность 0% да, менимче. Азаттык деле кыргыз бийлиги жаап салат деп ойлобойм. Бул эми нормалдуу мындай психологиялык нерсе да. Мисалы, Азаттык эч кайсы бийликке жакпайт. Бул мыйзамчы менен көрүнүш. Кандай гана бийлик болбосун, Азаттыкка өзүнүн макул эместигин же бир таарынышын айтат. Азаттык эгер ошону укса угат, укпаса анан ушундай кризиске алып келет. Бул мезгил-мезгилинен болуп турган кризис. Акаевдин убагында бир кризис болду, Бакиевдин убагында бир кризис болду. Отунбаеванын гана убактысында мындай кризис болгон жок. Атамбаевдин убагында да ушундай кризис болду. Сооронбай Жээнбековдин убагында да ушундай кризис болду. Эми азыркы бийликтин дагы ушундай Азаттык менен мамиленин каталдашы болуп атат. Мен үмүттөнөм, тараптар баары бир олтуруп түз кеңешип, баары бир оң чечимге келишет. Мен ушинтип үмүттөнөм. Себеби дегенде, эми Азаттыктын жабылып калышын мен элестете албайм. Мындай болбойт. Бирок азыркы тенденцияларды карасак, мына журналисттерди, блогерлерди камакка алып атат. Next Seven директору 7 айдан ашык ГКНБнын СИЗОсунда отурду. Мындай нерселер мындай кооптуу көрүнбөйбү сиз үчүн? Албетте кооптуу. Кандай гана бийлик болбосун, ал өзүн критикалаган маалымат каражаттары ага жакпайт. Бул мыйзамчы менен көрүнүш. Биз буга таң калып, аябай сенсация болбой бере калды болуш керек. Эч кайсы бийлик анын критиктери жакпайт, тем более системдүү критиктери жакпайт. Албетте бийлик өзүнүн маалыматтык айдындагы өзгөчө маалымат каражаттарына албетте азыркыдагыдай эмес, башкача мамиле кылыш керек. Менимче бийликтин катарында деле мисалы Эдил Байсалов, ушундай Дайыр Орунбеков, мурда медиа менен тыгыз байланышта жүргөн Аслан Койчиев деген бар. Медиа менен тыгыз байланышта жүргөн кишилер көп. Ошол кишилер менимче бийликке баары бир акыр аягы маалымат каражаттары менен, журналисттер менен мындай мамиле кылганга болбойт деп түшүндүрөт, жеткирет ошол ойду деп ишенем. Менимче бара-бара кырдаал баары бир түздүлөт. Мисалы эми бир мындай кризистер болуп турат, бирок кийинчерээк эки тарап тең өзүнүн позицияларын өзгөртөт, орток пикирге келет. Медиа чөйрө үчүн бул күрөш. Албетте
сөз эркиндиги бул жөн эле берилип кала турган окуя эмес. Ал үчүн баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Жөн эле биз аны Европадагыдай же Батыш Европадагыдай же Америкадагыдай жетилген демократиялык өлкөлөр эмеспиз. Адам укугу, сөз эркиндиги бул күнүмдүк тирүү процесс. Ошон үчүн күрөшүш керек. Ошон үчүн принципиалдуу адамдар керек. Бирок менимче ошол бүгүнкү күндө эле бийлик тарабында мен айтып өткөндөй Эдил Байсалов, Аслан Койчиев, медианы жакшы түшүнгөн кишилер бар. Ошолор менимче туура кеңеш берет деп ойлойм. Кембирабад боюнча болуп аткан иштер жана медиага жасалган басымдуулуктар булардын баары бир байланышы бар, туурабы? Негизи мындай тенденция өтө саясий процесс күрөш курч болуп атат да. Сиздин оюңуз боюнча биз мындай орусча айткандай точка невозвратага жеттикпи? Албетте азыр эми саясий чыңалуу бар, саясий кризис бар. Ал кризистин себептери ар кандай, бирок негизги вектор кризистердин өнүгүү вектору, процесстердин өнүгүү вектору бир эле. Кандай гана бийлик болбосун, ал албетте өзүнүн бийлигин күчтөндүрүүгө, бийликтин вертикалын бекемдөөгө аракет кылат. Бул түшүнүктүү көрүнүш. Анын оппозициясы бийликтин көрүп аткан иш аракеттерине каршы турат. Бул дагы мыйзам менен көрүнүш. Маселе ошол күрөш мүмкүн болушунча цивилизациялык жол менен жүрүш керек. Эң башкы маселе ушундай. Тараптар бири-бирине болгон мамилени цивилизациялуу, маданияттуу, мыйзам чегинде кылыш керек. Эми Кыргызстанда эми Кемпирабад боюнча камалып отургандарга, өзгөчө аял кишилерге, боору оорубаган кишилер менимче жок. Бирок эми кырдаал ушундай, алар бүгүнкү күнү сот жүрүп атат. Сот адилеттүү чечим чыгып, иш оңунан жүрөт деп үмүттөнүп туралы. Бирок эми бийлик менен оппозициянын күрөшү дейм, бул Кемпирабад иши. Бир гана маселе ошол күрөш мүмкүн болушунча цивилизациялуу, адамдын мындай бир боорун оорута турган эмес түрдө жүрүш керек. Ошого биз аракет кылышыбыз керек. Анан адилеттүүлүк, сөз эркиндиги, адам укуктары деген бул мен баягы айтып өткөндөй асмандан түшүп калган нерселер эмес. Буундар, адамдар жылдар бою, 10 жылдаган жылдар бою, 100 жылдаган жылдар бою күрөшө турган нерселер. Анан эми демократия өзүнөн өзү келбейт. Тилекке каршы ушундай оор процесс. Мен айтып өткөндөй ушул процесстердин баардыгы мүмкүн болушунчалык цивилизациялуу жол менен жүрсө болот эле деген гана тилек менде. Бирок азыркы акыбал жарандардын арасында мындай бир коркунуч жаратып атат да. Сөз эркиндигине, мисалы, граждандык мындай жарандарга бул кризис ушундай терс жагы бар да бул. Эми Өмүрбек мырза, биз эми экөөбүз эски кесиптешпиз го. Кайсыл бийликтин учурунда ушундай кризис болгон жок? Ар бир бийликтин учурунда ушундай Кемпирабад ишине окшогон окуялар бар да. Бул азыркы эле кырдаалдын бир уникалдуу нерсеси деп ойлойм да. Бардык учурда бийлик өзүнүн бийлигин абсолюттук түрдө жүргүзгөнгө аракет кылат. Бул бийликтен биз башканы күтпөшүбүз керек да. Башка маселе оппозиция, жарандык коом, журналисттер, медиа өкүлчүлүк өзүнүн укуктарын
рамкаларын мүмкін болушунча чоңураак кеңейткенге аракет кылыш керек. Бул эми баягы мен көрүп атам. Мисалы ар бир реакция деген бир жаштардын кыймылы жүрдү, мисалы аябай көрүнүп турат. Эч кандай саясий чоң күчтөрдүн өкүлдөрү эмес, алар чыныгы, кыргызга күйгөн жаштар, чачтары баягы көккө боелгон, аябай бейформал адамдар өздөрүнүн пикирин ачык чыгып, митингтерге чыгып атат. Жума сайын Бишкекте бирден митинг. Менимче бул эми нормалдуу, ушундай здоровый саясий процесс да. Азыркы учурда Кыргызстанда күчтүү оппозиция барбы сиздин оюңуз боюнча? Саясий күч катары. Саясий күч катары системдүү оппозиция жок албетте. Биздин мисалы оппозициянын аналашчыларынын бири мен өзүмдүн акем Өмүрбек Тюркешевич Германияга элчи болуп жүрөт. Анан системдүү түрдө оппозиция жок нерсе деп ойлойм. Калган активисттер, саясатчылар камакта Кембирова иши боюнча. Өмүрбек мырза? Калган активисттер, саясатчылар оппозициянын тарабынан камакта отурушат. Бул да бир себеп, туурабы? Да. Эми сыртта деле жүргөн мурдагы оппозиция өкүлдөрү деле бар, эми мисалы Исмаил Сахов бар. Көп эле алар, бирок ошолордун үнү угулуп атабы, угулбай атабы мен байкап айтам да. Түшүнүктүү. Султан мырза, бөлүп берген убактыңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз азыр Астанада жүрөсүз, сизге ийгилик каалайбыз. Биздин интервьюга катышып берген үчүн чоң рахмат сизге.